ата эне балдар менен мамиле кылууда өздөрүн ошолордун ордуна коюп, алардын жашоосунда жашап мамиле кылуу деген. Мындай бир жомоктогудай же мисалдагыдай эмес. Биздин убакта мындай эле деп туруп, же болбосо өзү ушунча жашап тажрыйба топтоп алды, көрөгөч болуп калды дегендей. Анан балдары жашта. Нерсени көрө элек, түшүнө элек. Кыргызда айткандай бала баланы иш чала. Адамдын табиятында ката кылат. Табиятында Алла Таала ушундай жараткан. Ката кылат, кемчилик кылат, күнөө кылат, шалакылык кылат, боштук кылат, жалкоолук кылат. Сен ойлогондой аткара албайт бала. Ошого ата эне даяр туруш керек. Мисалы, бир иш берсем, ошол иштин 100% аткара албаса да 50%-ын аткарса деле мен ыраазымын дегендей ата энеде түпкүрүндө болуш керек. Эгерде ата эне балдарын өзүнүн деңгээлинде, өзүнүн түшүнүгүндөй коюп алса, анда түшүнбөстүктөр келип баштайт. Жанагынтип ачуусу келип, себеп 100% талап кылып алды да, андайды аткара албай калды бала. Эгерде алдын ала ата эне өзүн даярдаса, менин өзүмдө канча ката бар, өзүмдө канча кемчилик бар, өзүмдө канча күнөө бар, ушундай эле. Канча боштук шалакылыгыбыз бар мына, 50ге чыксак деле, 40ка чыксак деле. Дегенде ата эне түшүнүп, ал эми балам көп нерсени көрө элек болсо, кызым көп нерсени көрө элек, жапжаш. Буларда ката андан да көп да, кемчилик андан да көп, жалкоолук андан да көп, боштук андан да көп деп, анан ошонун негизинде мамиле кылса, алардын деңгээлине түшүп, анча мынчаларына көз жумуп, жана ачуу калтырбастан туура мамиле кылганга ата эне мүмкүнчүлүк пайда болот. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадисинде, Муслимде келген. Бул хадис кудси. Лау лам тузнибу лазахабаллаху бикум ва ла жаа яума би каумин юзнибуна сумма ястагфируна фаягфира лахум дейт. Эгерде силер күнөө кылбаганыңарда, Аллах Таалам силерди жок кылып, кайрадан башка коомду алып келет эле. Күнөө кылып, жана ошондой эле кечирим сурап тобо кылып, жана Аллах Таалам алардын күнөөсүн кечире тургандай кылып. Ушундай коомду алып келмегиле дейт. Бул деген эмне деген сөз? Бул деген адамдын табиятында күнөө кылат. Адам Аллахтан жөнөтүлгөн периште эмес, Аллахтын периштеде эмес же пайгамбар эмес. Ошон үчүн адам чоң күнөөлөргө түшүп калат. Эми атайлап мен күнөө кылышым керек экен дебейт. Табиятынан ушундай күнөөгө түшүп кала турган акыбалы ушундай. Ушул нерсени ата энелер жакшы түшүнүш керек. Анан бул жерден эмне келип чыгат? Акыры бул нерсени түшүнгөндө ата эне ошол абалды түшүнөт балдардын. Балдардын возрастындагы ар бир адам баласынын мүнөзүн, бирөө алсызыраак, бирөө күчтүүрөөк, бирөөнүн мүнөзү башкача, чоңуна, кичинесине, кызга мамиле кылган такыр башкача. Баладай болбойт. Балага мамиле кылгандай кызга болбойт. Ал эми ата эне туруп алса, биздин мүнөз ушундай, биз ушундай жаралганбыз, ушундай чоңойгонбуз, мен ушинтип жүрө берем, силер мага ыкташыңар керек дегендей туруп алса, анда тарбияда фашил дегени игиликсиз болот. Бул жанагы мисалы кайдимки жана бир врач. Оору келсе эле бир эле дарыны бере берген дейт. Баш ооруп келгенге деле бир дары, ич ооруп келгенге деле бир дары, көзү ооруп келгенге деле бир дары. Менин мүнөзүм ушундай, менин жолум ушундай. Ал ийгилик жаратпайт да. Ал айыктырбайт, баарын бузат да, талкалайт. Мына ошондой эле ата эне дагы бир эле стойкада тура берсе, балдар мамиле кылууда. Баласына деле ошол мамиле, кызына деле ошол мамиле, чоңуна деле, кичинекейине деле. Болду, менин мүнөзүм ылайыкташкыла. Тарбиясы ийгиликтүү болбойт балдар. Ата эне акылдуу болуш керек. Данышман болуш керек аларга. Түшүнүш керек алсыз жерин, күчтүү жерин баланын. Кандай мунун мүмкүнчүлүктөрү, мүнөзү. Пайгамбар алейхиссалату вассаламда сахабалар менен мамиле кылууда, аялдар менен мамиле кылууда, балдар менен мамиле кылууда ошолордун деңгээлин, мүмкүнчүлүгүн, шыктарын, адамдын акыбалдарын караганда, алсыз жерлерин караган. Алсыз адамга белки күчтүүгө жүктөгөн эмес. Күчтүүгө жүктөгөндү алсыз адамга жүктөгөн эмес. Аялга жүктөгөндү эркекке жүктөгөн эмес. Балага жүктөгөндү кызга жүктөгөн эмес. Мисалы, күндөрдүн биринде бул Муслимде келген хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам Саад ибн Муазга Йеменге башчы кылып жөнөтөт да. Башчы кылып. Аны көргөн Абу Дар Гафари деген сахаба келет Аллахтын элчисине. О Аллахтын элчиси, сиз ушул Саад ибн Муазды ушул жака элчи кылып коюпсуз. Мени деле бир ушундай бир кызматка коюңуз деп суранып келет да. Караңыз эми пайгамбар алейхиссалату вассалам эмне дейт ага? Аны биринчиден ушинтип далына таптап, өзүнө жакын тутуп, кучактап мындайча айтканда айтат да, эй Абазар дейт, Абазардын атасы. Сен чындыгында алсызсың дейт.
сен чындыгында алсызсың бул нерседе. Ва иннаха аманатун. Бул бийликке барып ошол жерге туруш бул чоң аманат. Ва иннаха яумал кыяма хизюн ва надама. Эгерде ошол аманатты так аткара албаса, кыямат кайымында адам кордукта болот, өкүнүчтө болот. Тек гана ким ушуну өзүнүн акысы менен так аткарган болбосо гана деп. Караңыздар, биринчиден Алла сахабаны кучактап өзүнө жакын адам экенин көргөздү пайгамбар алейхиссалату вассалам. Сразу орой каккан жок. Экинчиден анын дагы мүнөздү айтты. Сен бул нерсени көтөрө албайсың. Эмнеге? Себеби бул чоң аманат, чоң жоопкерчилик. Сенде андай мүмкүнчүлүк жок дегендей ишарат кылды да пайгамбар алейхиссалату вассалам. Бирөөнү даярдасам, анда бир мүнөздөр бар, бир мүмкүнчүлүктөр бар дегендей. Мына ошондой учурлар болгон. Баардыгын эле келген баардыгын бирдей мамиле кыла берген эмес. Ошон үчүн ата-энелер дайыма билиш керек. Адамдар өзү чоңойсо деле бирдей болбойт. Бири аз сүйлөйт, бири көп сүйлөйт, бири жайдар, бири түнт болот, бири бирдей эмес мүнөздө. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Бухари Муслимде хадисте келгендей, аннасу маадин камаадини захаб вал фидда. Адамдар жердин алдындагы кендердей дейт. Бири алтын болсо, бири күмүш, бири жес, бири алюминий деп кой, бири темир. Ошондой адамдардын бири мисалы бат ачылат, бири көпкө кек сактайт. А балдардан деле караңыз, 4 балаңыз 4 башка мүнөздө болот. Анан баардыгына бирдей эле мамиле кыла берген болсо, Алла сактасын, тарбиядагы проблема чечпей эле сиз проблеманы көбөйтөсүз. Анан ошонун натыйжасынан баягы бала чоңоет, кыз чоңоет, анан ата-энени жалап калат. Ачылып балабыз менен сүйлөшө албайбыз. Кызым мага ачылып эч нерсе айтпайт, балам мага айтпайт деп. Кантип айтат сага анан? Сен жашында эле талкалаган болсоң. Бул деген сөз пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабалар менен мамиле кылганда бир проблема болсо деле аларда баардыгын бир эле жол менен чечип берген эмес да. Кээ бир үйлөрдө аталар только сөгүнүп урушкандан башка эч нерсе билбейт. Кээ бир үйлөрдө ата-энелер тел гана оозунан жаман сөз гана чыгат. Урушат, кагат, силкийт, шылдыңдайт же басынтат, ушундай сөз да. Оозунан бир балдар коркот, акыры барып кылбай эле коеюнчу дейт да. Мен кылсам деле эч нерсе жакпайт, жакшы сөз укпайм, только негатив, кемчилик дейт дагы. Ал адам ачылбайт. Неге? Себеби ошибкадан коркот да. А эгерде атасы, энеси көтөрмөлөп, мына ушундай ката кылуу менен сен оңолосуң, кыла бер деп аз болсо да ошол амалына ыраазы болсо, ал балада көкүрөгүндө дагы ишенич пайда болот. Дагы күч пайда болот, энергия пайда болот. Мен ата-энем колдойт турбай деп, анан акыр барып оюн айтат, бир жакшы иштерди кылып көрүүгө шыктанат, кызыгат. Ал эми ар нерседе кагып, силкип, жемелеп, кемчилигин айтып отурса, ыраазы болбой турса, кылбайт, болду. Балким ал баладагы же кызда жакшы бир мүмкүнчүлүктөр жабылып калат. Кыскасы бул бөлүмдө ушуну түшүнүш керек. Сиз балдарыңыздын акыбалын жакшылап билиңиз. Алардын ката кылса да кантип кайтара турган жолду да билиңиз. Балдардын көзүнчө же эжесинин көзүнчө сиңдини, сиңдисинин көзүнчө эжесин, агасынын көзүнчө инисин, инисинин көзүнчө агасын урушуп ката кетирсе, ошентип алардын көзүнчө айыптап тарбиядагы туура эмес мамилелер. Антип ойлоңуз, мен ата-энесим кандай айтсам жарашат, ал да уялат, ал да тартынат, ал дагы арданат. Агасынын көзүнчө, балким инисинин көзүнчө. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабаларда адамдарды кайтарганда баардыгын бирдей кайтарып, бирдей адамдардын көзүнчө кайтарган эмес, бирин жеке чакырган, бирин болсо бир аз тарынып аны менен сүйлөшпөй турган, бирин болсо мындай жеңил ката болсо акырын үстүртөн айтып койгон, бирин болсо такыр эле ката кылып атса деле ал адамга айтпастан жалпы эле айтып койгон. Жалпы эле ушундай каталар болсо сак болуш керек дегендей. Ошону ката кылган адам өзү эле түшүнүп алган. Мына ошондой ата-эне үйдө отурганда, кээде дастаркондо жалпылап айта турган нерселер бар. Аны түшүнүп алат акырын. Анан же болбосо көзөмөлдөп ошол ката өзгөрдү, оңолду деп акырын дагы кийинки кадамдарга өтө бериш керек. Кыскасы, бул бөлүмдө ата-эне балдардын акыбалын билип, өзү мисал болуш керек деген сөз да. Вакыян ошо абалды түшүнүш керек. Мындай бир кыялда эмес да. Эски түшүнүк деп биз ушундай эле чоңойгонбуз, биз ушундай эле болгонбуз болду. Мына мен ушундайга жетип калдым, келип калдым, силер деле ушундай болушуңар керек деп. Ал заманда балким кыйынчылыкта адамдар башкача болот. Токчулукта адамдар башкача болот. Жокчулукта башкача болот, мүмкүнчүлүктө башкача болот. Ошон үчүн өздөрүнө салыштырып, өзүнүн опыт тажрыйбасына салып алып, ошо менен өкүм берип, өзүнүн деңгээлинде аткара албай калса, нааразы болуп, ошонун баардыгы туура эмес. Балдардын акыбалын, мүмкүнчүлүктөрүн, возрасттарын
деңгээлдерин, даражаларын, мүнөздөрүн бүт ата эне акырын изучать этип карап анан ошого жараша мамиле кылыш керек. Антпесе тарбияда балдардын жоготуп алат. Жоготуп алганы ошол да. Балдар алыстап кетиши, оюн айта албашы, катадан коркушу, ата энеге жакын болбой калышы, сырын башкага айтышы кызы, баласы башкага айтышы. Ошонун баары катадагы тарбиядагы фашаль деп коет, каталар.